Эсенсиздерби, кадырман телекөрүүчүлөр, куш убак кутман кечиңиздер менен адаттагыдай эле назарыңыздарда бар келди. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин студиянын меймандары өзгөчө өнөргө мындай кызыккан адамдар, жаратмандар, ойчулдар келишет. Ал эми бүгүн болсо мына бейиш эненин таманында дейт, жалаң апаларыбыз бүгүн студиябыздын меймандары болмокчу. Себеби жакында өзүңүздөр билесиздер, 1 март келери менен эле жаз келет эмеспи? Жаз менен кошо гүлдөр гүлдөйт дегендей, эжелер, апалар, баары чоң апалар майрамдык маанайда ушул жазды аябай күтүшүп, анан каалоо тилектерди айтышып, апаларыбызды даңазалап, даңктап калат эмеспизби? Ансыгандай мына бүгүнкү темабыз достук үнү, достукту, биримдикти, тынчтыкты даңазалап жүргөн апаларыбыздын тобу келди. Темабыз достук үнү деп аталат. Жана мен айтып кеткендей, ошондой эле топтун аты дагы достук үнү, Роза эже. Мына студиябыздын меймандары менен тааныштырып кетейин анда. Роза Иманалиева, жогоруда биз айтып кеткендей, достук үнү апалар тобунун жетекчиси, топтун эң улуусу, сулуусу, мына 70 жашка чыгып атат. Эжекебиз Зейне Корголдоева апабыз деп да койсок болот. Кош келдиңиздер, эжелер. Майрамыңыздар менен келаткан. Майрамдык маанайыңыздар кандай, эже? Жакшы буюрса, жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана Маданият тарых телеканалынын жамааты, баарыңыздарга ушул достук үнү баарыбыз салам айтабыз. Эже, бир азыр кошумча студиябыздагы апалар отурбайбы? Аларды тааныштырып кеткичекти. Бул эмне үчүн достук үнү деп атадыңар? Ошонун тарыхынан кичине бир аз токтолуп кетебиз. Достук үнү деп өзүбүз ушу 16-жылы уюштура баштаганбыз. Уюштурулган апалардын арасында мынакей эң биринчи жанымда отурган Зейне курбум. Анан айта кетсек, тиякта Дарика Майлебашева деген бар, Тойтукова дегендер бар. Эми алардан айта баштайын. Анан биз ырдаша келгенде эле ар улуттун ырларын ырдай берет экенбиз. Ким бул шаарда уюшулган үчүн ушундай болду? Шаарда уюшулган казакчаны катыра ырдагандар толтура, мынакей Дарика шакылы казакча ырдап келди. Дуңганча ырдагандар болду. Мен момунча ырдап салам деп комуз чертип, мен кичине мандалин ойной калчу элем. Мандалин менен кошо ошо ырларды келиштирип, папыры түзө коюп, өзүбүзчө бир группа түзөлү деп эле түзүлүп калганбыз да. Анан сиз ошону баягы баарын топтоп анан текшерүүдөн өткөрдүңүз да, ырдатып көрдүңүз да? Эми ооба, ырдатканда эле ар ким ар кайсы ырдап башташты. Ырдай башташты. Орусча ырдагандар, андан татарча ырдагандар бар экен. Мен даже кытайча ырдап ийем дегендер бар. Ого, эне Кытайдын тиги эмесин бузбай кое туралы, анын точно алып билбесек болбойт. Татарча, дуңганча менен ырдаса болот экен. Анан ат койгонго келгенде, эмне деп ат коебуз? Ар кандай аттарды угуп эле жүрөбүз. Анан биз ошо баягы бир түндүктүн астында көп улуттуу элдер жашагандан кийин, көп улуттуу элдердин ырларын ырдап аткандан кийин, биз анда достук деп баратып, достор деп баратып эле анан биз ошолордун ырларын ырдап атабыз, үнүн кетирип, үнүн элдерге жеткирип атабыз да деп, достук үнү десек кандай болот деп, анан достук үнү болуп аталып калдык. Анан ошого достук үнү деген ырыбызга Айнагүл Шаршембекова раматтылык былтыр өтүп кетти, катуу ооруп жүрүп, 2 жыл оору менен алышты. Ошону көрсөтүп коюңуз. Тилек деген момундай китеби бар эле. Дагы экинчи китебине жазып жүргөн, ал китептери эми жакында жолдошу чыгарат болуш керек, аны да жыйнап чогултуп атат. Анан ушул Айнагүл Шаршембекова достук үнү деп бизге ыр жазып берди. Анан ошол ырга огонду ким жаратып берет, ким огон чыгарып берет деп көп кишилерге кайрылдым. Догдурбай Урманбетовго кайрылдым. Догдурбай Урманбетов илхом келгенде эле жазам деди. Анан ошентип жүргүчө эле 1 жыл болуп калды. Анан ары кыңылдап, бери кыңылдап жүрүп эле анан достук үнгө эле өзүнөн өзү эле мындай уюгун келгендей болду да. Анан апаларга, кыздарга, башкаларга айткандан уялам, мен кантип эле менин оорум жарап калсын депчи. Анан
бирок кийин жарап кетти. Ошол достук үнү менен аябай көпчүлөрдү ырдап жүрөбүз. Анан азыр ошол достук үндүн сөзүнүн маанисин уксунчу деп ошол маанисин эле окуп коеюнчу, ырын ырдабасак дагычы. Ырын көп эле жерде ырдап жүрөбүз. Достук түнүнүн шаңдантып обон созолу, жашоонун көркүн чыгарып, өмүргө өмүр кошолу. Достуктун сыры ынтымак, жүрөктөн турат ыр сурап. Ар улут кошуп добушун, чын дилден бүгүн ыр сунат. Тынччылык болуп элимде достуктун үнү жаңырсын. Ырдаган биздин ырларды кайрадан элим сагынсын деп биз көпчүлөрдү ырдап жүрдүк. Баракелде эже, баракелде. Кол чабуулар. Ана Зина эжеге мен бир суроо бергим келип атат эже. Жашыңыз 70 экен. Бирок эч ким сизди 70 деп ойлобойт да. Ушунун жашыруун сыры эмнеде эже? Эми өнөрүң болсо өргө чап дейт экен. Окуп жүргөн кезде эле ырга шыктуу болчумун. Анан ырдап жүрдүк. Арасында багы турмушка чыккандан кийин жашоо шартка жараша ырдабай да калат экенсиң, баягы кайныңнан коркот экенсиң. Корккондук эмес. Ырдабай отур деп коюшту да. Ырдабай отур дейт. Анан Ат башы районда көп жыл иштедим, соода тармагында. Анан кароо болуп, кароого катышып анан нарынга жарадык. Анан барып ырдап келейин деп бир жумадай барып ырдап келгенден кийин жолдошум такыр эле кабагы бүркөлүп калыптыр. Эмне болду? Десем эле, сен эми сен артист болуп келип, жана мен кийимдеримди көтөргөн, сандык көтөргөн эмесин жумушка орношоюн дейт. Анан токто анан бир топко чейин ырдабай калдым да, эс кесибимди улантып соода жагында жүрдүм. Анан могу өнөрлүү киши, ырга шыктуу киши тура албайт экенсиң. Ошол менен жашаргансып, кайгыңды чыгарып, унутуп коет экенсиң. Анан кээ бир ошо карганда эмне бар эми ырдап. Жөн эле жата бербей үйдө деген сөздөрдү угат экенсиң. Адам баласы. Бирок ага караган жоксуз. Ага караган жокмун. Айткандар айта берсин. Үнүң болсо ырдасын. Ага да шык керек. Анан сиздерге окшогондой алтындай болгон балдар, кыздар силер бизди алып чыгып атасыңар. Ошого рахмат алтыным. Мен өзүм апам 103 жашка чыккан. Ошо батамды бере берем да, ошо апамдын жашына жетип. 103кө чыгыңыз эже. Ушул жерге Кудай буйрса, бир кылым жашасаңыз, так ушул жерге келип, биздин ардактуу мейманыбыз болуп кетесиз. Анан менин жаркылдаган болуп биздин турпалаштагы ырдашкан кыздарым дагы шебиз дагы ушу апамдын жашына жетсин. Анда эмесе мындай кылалы, биздин кошумча студияда дагы эжелерибиз күтүп калды. Эжелер менин тааныштырганыма туура эмес тааныштырып да коюшу мүмкүн, капа болуп каласыздар. Ошон үчүн ар бириңиздер кыскача өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү, учурда иштейсиздерби, каякта иштесеңиздер, каякта иштейсиздер же ардактуу эс алууда жүрөсүздөрбү, өзүңүздөрдү биздин телекөрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана Тил маданият каналынын жааматына. Мен Алымбаева Кыял Бүбү, өзүм Таластын кызы болом. Бишкек шаарында жашайм. Кесибим товаровед экономика торговляны бүткөм. Азыркы учурда ардактуу эс алуудамын. 67 жаштамын. Бирок ага карабастан азыр дагы эмгектенип иштеп жүрөм. Ленин районуна караштуу номер 3 МТУда Ала Тоо конушунда председатель квартального комитета болуп иштейм. Еще ага Аксакалдар сотунда мүчөсүмүн азыркы учурда. Рахмат сизге. Андан кийинки эжекелер. Саламатсыздарбы. Менин атым Айшагүл Турганбаева. 66дамын. Бишкек шаарында жашайм. Өзүм өмүр бою соода тармагында иштегем. Азыр жеке ишмерлик менен алекмин. Мен Мансурова Саадат Жумгалдын кызы болом. Бүт ушул жашка чейин эле бул калктык тейлөө кызматында иштеп жүрөм. Кесибим тикмечи, бичмачы болуп иштейм. Азыр эс алуу эргүүгө чыксам деле ишимди улантып иштеп жүрөм. Небере чөбүрөлөр бар. Небере чөбүрө бар. 5 бала, 3 кыз, 2 эркек, 8 небере бар. 12 небере, 8 эркек, 4 кыз. Рахмат. Мен Шарапат Курманалиева. Пайгамбар жашындамын азыр. Азыркы убакта Аламүдүн райондук суу чарба башкармалыгында кичке участканын жетекчиси болуп эмгектенем.
45 жыл кетти, азыр деле иштеп атам. Саламатсыңарбы? Мен Бактыгүл Насипбекова, 66 жаштамын. Мен убагында ушул КТРдин видеотекасында иштедим эле. Азыркы ушул иштелип аткан, тартылып аткан баардык нерсенин баары менин көз алдымда өтчү эле, баары менен таанышмын. Иштериңерге ийгилик. Ой, Бактыгүл эже, биз дагы сиз менен сыймыктанып атабыз. Мынакей ушул достук тобуна кошулуп, жакшынакай болуп, чыгармачылык менен иштеп, эжелер эмне үчүн ушундай деп атса, көрсө биздин коллега эжебиз ушул жерде жүргөн үчүн жаркылдап жаткан турбайсыздарбы? Андан кийинкилерге кезек берели. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Исинбаева Рая, Бишкек шаарында жашайм, Көкжар айылында. Кесибим экономист, бирок өмүр бою филологдор менен иштеп, Бишкек мамлекеттик университетинде азыркы убакта кадрлар бөлүмүндө иш кагаздарын менен иштейм. Жакшы же. Балдарың неберелер? 2 уул 1 кыз, 9 неберенин апасымын. Рахмат, эжеке. Саламатсыздарбы, жалпы кыргызстандыктар, телевизор көрүп аткандар жана көрбөй жүргөндөргө жалпы салам. Мен болсо өзүм 65-тен 66-га карап калдым. Аты жөнүм Майлыбашева Дарика. Алыска ак карлуу, бийик тоолуу ат башынын кызы болом. Ошо жаш кезимде ошо ат башыда соода тармагында иштечүмүн. Кесибим ошондой болчу. Ошон менен союз тарагандан кийин пенсияга чыгып, пенсиялык жашта жүргөм. Азыр болсо ушу достук үндөрдө катышып атам. Азырынча. Кутман күнүңүздөр менен. Мен Гүлсара Сейдалиева, Таласта төрөлгөм, учурда Бишкекте жашайм. 5 балабыз бар, 7 неберебиз бар. Соода тармагында иштейм, чакан ишканабыз бар. Жакшы. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Жаңыл Урумканова, Ысык көлдүн Корумду айылында төрөлгөм. Андан кийин Кыргыз мамлекеттик университеттин экономфагын бүттүм. Арабая университетинде иштегем, окууну бүткөндөн кийин бир аз убакыт. Андан кийин баягы союз тарагандан кийин бизнес менен алектендим. 3 балам бар, 2 уул 1 кыздын апасымын. Баардык турмуштанып жакшы. Кичинекейим калды, ошо кичинекейимди Шайыр апалар менен үйлөнтүп алайын деп турам. Кудайым буюрса. Жакшы, тилегиңизге жетиңиз. Ушул теледен пайдаланып, кудагыйларыма, Матырайым кудама, Элмира кудагыйыма, Зарыл кудагыйга, Төлөгөн кудама салам айтчумун. Классташтарыма салам айтам. Колуңузду коюңуз, анча болду. Салам сиздерге, баарыңыздарды жакшы көрөм. Мектепте окуп жүргөндө эле мен Карамолдо Орозов атындагы мектепти бүттүм, Корумдуда. Комузчу Карамолдо Орозов билесиздер да. Ошо мектепте окуп жүргөндө эле комуз чертчимин, мектептин культ сектору болчумун мен. Сахнадан түшпөгөн кыз элем. Анан кийин тилекке каршы журналистикага тапшырдым. Эми Аллах буйрбап экономфакты бүтүп калдым. Ошо жакшы, рахмат баарыңыздарга. Саламатсыңар. Мен Нургүл Тойтокова. Музыкага илгертен шыгым бар болчу. Ушинтип ырдагым келчи, ролдорду ойногум келчи. Татуу Турсунбайдын. Мен кесибим азыр жеке ишкермин. Кесибим повар. Жакшы экен. Жакшы. 3 уул 1 кыздын энесимин. Уулум үйлөнгөн, 2 кыз бар. Ошол жакшы. Саламатсыздарбы. Алсейитова Гүлжан, кесибим мугалим. Өзүм 64кө чыгам буюрса бир айда. Кайсы мугалим, кайсы предмет? Немецкий. Немец тилинде. Ошон үчүн немисче тырдап жиберет. Ошон үчүн иностранный тилдер деп атпайбызбы биз? Учурда дагы иштейсизби? Жок, азыр пенсиядамын. Анан бирок небере багып атабыз. 9 неберем бар, 3 эркек, 1 кызым бар. Сиз топто кандай роль ойнойсуз? Мен эми Роза экөөбүз 25 жыл уже аяш болуп жүрөбүз. Бир четинен кудагый.
Анан баягы чогулганды ырдайбыз да. Анан давай ырдагыла деп. Анан ошондон бери мына буларга уже 4 жыл болду. Мен буяка келгенине 3 жыл болот да. 2 жыл. Ошол. А так в основном буларга мен көйнөк тикчүмүн. Тикмечи болуп калдым азыр. Тикмечиңиз Роза даяр турбайбы? Комузчуларыңыз бар экен. Бардыгы ар кайсы кесиптин ээлери экен. Ар кайсы райондордон, областтардан келиптир. Эми баягы достук үнү деп атпайбызбы эже? Балким куттуктооңуз бар чыгар. Сиздерде деге Дуңган улутундагылар, өзбек эжелерибиз, Биз тоос тилде ырдайбыз, тоос тилде. Анан эми чын айтканда азыр бизде кыргыздар эмес, орустар да чакырат, биз ырдай беребиз. Орусча да ырдайбыз. Мына менин сиңлим Рая Исимбаева орусча ырдайт. Баарыбыз жакшы ырдайбыз, чын айтканда. Өзбекчө, дуңганча мен ырдайм, татарча Бактыгүл, казакча Дарика, ошентип ырдайбыз. Анан эми орусчада поздравление кылайын. Уважаемые зрители, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Опашки, сестры, дочери наши, внучки. Всех поздравляем. Желаем здоровья и, главное, удачи. Рахмат, Наташа же. Эмне үчүн баса, эмнеге сиздин атыңызды Наташа деп койгон? Мен төрөлүүндө сары кыз болчумун. Анан кошуналар орустар болчу да. Анда заводской поселок болчу. Азыр Парк Панфилова. Ошол район заводской поселок болчу. Анан кошуналар кирип эле кимди эмне төрөдү деп, кыз эркекпи десе кыз. Анан келип мени көрүп эле атын ким койдуңар десе Гүлжан деди. Анан тил кошуналар койчу, кайдагы Гүлжан, бул Наташка деп. Анан күндө кирет да кошуналар, ай Наташка кандай, чоңоюп атабы, эмне болуп атат деп. Анан ошондон бери Наташа болуп калдым, чын айтканда. Антпесе атыңыз Гүлжан болчу. Анан бирок мен тайнемдин аты Гүлжамал. Гүлжамал, менин атым Гүлжан, окшош болуп калды. Анан папам айта албай эле, анан Наташа болуп калды. Анан эсе эжелер, рахмат сиздерге, таазим. Карабайсыздар, мынакей ар кыл кесиптин ээлери, бир дагы профессионал жок эже, бир дагы профессионал жок. Ар кайсы областтан, ар кайсы райондордон келген. Анан кийин бир муштумдай болуп, жакшынакай болуп бир топ түзүп, мына моментип жаркылдап чыгып атасыздар. Азыр эми жана биз достук үнү деп эдикпи эже? Эми айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн сиздердин бир концерттик номериңиздерге орун берели. Сиз өзүңүз ала келдиңиз. Биздин режиссерлорубуз даяр болсо, ошол попуриге, сиздер ырдаган попуриге кезек берели. Сыры ынтымак, жүрөктөн турат ыр сурап, арулут кошуп добушун, чын дилден бүгүн ыр сынап. Асыккан суда сушул, вода болсун, талайды катаста басып, суг эмес кызганымша шөлдөгенде жигитим, мынча неге мойнун создум. Еду асыккан, мен вода болуп асыккан, мөлдүр сулар достарей, кому надо поскорей. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотела вдруг сказать: сядем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной, клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной, клен
шын дилден бактым бар ярым бар ярым сүйсө шын дилден бактым бар ярым бар болмаган жүрөгүмдү болдурасың ярым сүймөгөн жүрөгүмдү сүйдүрөсүң ярым болмаган жүрөгүмдү болдурасың ярым сүймөгөн жүрөгүмдү сүйдүрөсүң ярым. Je me dis sur le menu, le goût à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, suffit toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour te croiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, portez-les sur la nuit, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Üstüne giderken aldım bir yağmur, üstüne giderken aldım bir yağmur. Kendimi setresi uzun eteği çamur, kendimi setresi uzun eteği çamur. Ақсақ күнгі селкінше, андай кетпей мұндай деп, бұлып жаным селкінше, бұрмай кетпей мұндай деп, ойнап алғыла, өмірің қалар бұл дүние, милік гүліп алғыла, өмірің қалар бұл дүние. Жашы жолық түрдей жан, жаңа açılған гүлдей жан, қызыл жолық түрдей жан, қыз келіндер гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей, 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 гүлдей жан. Gülday can, gülday can, gülday 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 can. Баракелде, апалар баракелде. Ушундай сонун ырдадыңыздар. Бул жаңы жылда окшойт, жаңы жылдагы ошо көгүлтүр кечте чыккан экенсиздер. Анан кийин сиздер Турцияга да барып келгенсиздер да эже. Ооба, былтыр апалар калам кыдырат деп өзүбүз биякта мен дагы оргкомитеттемин. Оргкомитет түзүлүп, эң башында Айымкан апаны элдин баары тааныйт эмеспи? Биздин кайненебиз, апабыз деп коебуз. Эл дегене. Анан бассак турсак дагы кандай бир кадам жасай турган болсок дагы ошол апа менен сүйлөшүп, кеңешип, анан мындай кылалы, тигиндей кылалы, эми ырдап атабыз. Эми жок дегенде шайыр апалар биз деле баягы эки жакка чыгып, кыдырып, жер сууну көрүп келсек жакшы болот эле деп бирөөлөрдөн идея чыкты. Анан баарыбыз колдоп кеттик. Бул жерде Тилек, жанагы Ысык көлдө Чолпон атадагы Ысык көл айымдарынын жетекчиси, Кара сууда Шазида апа, алар колдоп, мен чыгып, дагы 5-6 апалар ушундай кылсак кандай болот деп өзүбүздүн группалар менен, апалар менен кеңешсек эле баары тең. Андай күн болсо гана биз ушинтип кенедейибизден бала төрөп, аларды чоңойтуп, анан алардын түйшүгү дагы көп экен, эки жакты көрбөгөндөр бар, көрүп, ошо эки жакты алып барып көргөзүп келсе кандай болот деп анан өзүбүз түзүшүп, андан кийин анан силерге да чыкпадыкпы? Силерге чыкпадыкпы? Бизди ким алып барат? Ким бизди тейлейт? Эми бизге тейлегенге киши керек. Тартып келгенде анан тартып, жөн эле бара беребиз. Барганыбыздын деле акысы кайтсын деп анан силерди ойбоюңарга койбой баскыла, бизди алып барбасаңар болбойт. Ушунча шайыр апаны уюштуруп атсаңар, анан эми бизди таштап коесуңар, биз баралы. Силер алып баргыла деп эле. Калачыларын алып кетебиз, пирамиданыкын алып кетебиз деп дагы атасыздар. Кийбир апалар. Жок, анан көбүнчө эле силер шайыр апаны силер түзүп аткандан кийин, шайыр апалардын баарын силер жетектеп аткандан кийин биз силерге баш ийебиз да, анан пирамиданы алып барып алардын дагы эмнеге баш ийет элек, баш ийбейбиз да. Анан силерге кайрылганыбыз ошо болчу. Анан жакшы буюрса жакшы, аябай жакшы болбоду. Келгенбиз, таасирлери дагы аябай жакшы болгон. Жердин баарын бул жерде ошол Турцияга барып келген кол көтөрүп койсоңуздар, кимдер барып келди? Ошондой сиздин тобуңуздан бир 4-5 барган, келбей калгандан экөө келбей калды. Ооба. Келбей калышты. Наташа кандай болду таасирлер? Ошол Турцияга барып келгендерден бир эми чет мамлекетке биринчи жолу барып келдим мен.
өзүм. Эми Розага сөз жок, ал Америкага чейин барып келди, Франция, Европа, Филиппин баарын көрдү. А биз мына Света барган, да? Дагы бир-эки кызыбыз бар, биз биринчи жолу бардык, аябай жакшы болду. Биз аябай ыраазы болуп келдик. Даже бул кичине пандемия кичине эме кылды, но жакшы аябай салдык, ырдадык, бийледик, баарын көрдүк, 7 шаар көрдүк, 7 шаарды, 7 гостиницаны көрдүк. Чоң океанариум бар экен, аны көрдүк. Эл менен жолуктук, эл бизди көрүп, өзүбүздүн эмени ырды биз өзүбүздү көрсөттүк элге, формабызды, элдин баарысы суктанып биздин көнөгүбүзгө, биздин элечегибизге. Биз эмеге барганда Стамбулга, ошондо да, Стамбулда аябай көп да иностранецтер, Америкадан, Малайзия, Пакистан, Иран, Европадан аябай көп келди. Анан улам эле сүрөткө түшөлү деп бизди канча жолу бастырбай койду чын айтканда. Бирок эми бизге да эме да бир четинен жакшы болду. Жакшы сүрөттөрүбүз бар. Агаличен апалар ааламды таанытат деген проект менен барып өзүбүз ушуну суранып атып барганбыз. Абдан жакшы эс алып келдик. Өзүбүздү кыргыз элинин агалечегин ааламга тааныттык. Наташа айтып кеткендей, бизди бура бастырбай эле элечегибиз менен, формабыз менен, кыргыздын кийими, улуттук кийими менен жүргөн жерибизден сүрөткө түшүп, дүйнө жүзүнүн элдери менен сүрөткө түшүп келдик. Абдан кооз жерлерди көрдүк, кызыктуу жерлерди көрдүк. А жерде кыргыз студенттер менен жолугушуп сүйлөштүк. Дагы бир жерден эмеден өзүбүздүн ырларыбызды ырдап, ар бир барган шайыр апалар бийлеп, абдан жакшы көңүлдүү болуп келдик. Силердин ошол барганыңыздарга өкүнбөйсүздөр. Өкүнбөйбүз, эч качан өкүнбөйбүз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ааламды дагы эле кыдырсак деген ойдобуз. Пока биздин кичине өзүбүздүн ден соолугубуз жакшы болуп турган кезде. Боореке оор суркоолор кетсин деп дагы ошо уюштуруп жатат окшойсуздар, эже. Ооба. Дагы эми ойлор бар. Эми бир эле Түркия эмес, башка мамлекеттерге Италияны көздөп турабыз, буюрса ошол жака да барып калсакпы деп. Бизди ала кетесиздерби? Анан эми көнгөн эле силерди алабыз да. Эми чындыгында ар кандайлар дагы айтылды да, баягы бул жанагы барганда дагы эмнеге шалпактап барышты булар, эмнеге барышат, эмне береле багы отуруп бербейби дегендер дагы болду. Ошол сөздөргө эме болду. Ооба, бирок баягы чечимди өкмөттүн чечимине эч ким каршы чыга албайт да. Аябай эки мамлекетти өкмөт чыгарып аткандан кийин ага биздин алыбыз жетпейт, сиздердин да алыңыздар жетпейт. Ошон үчүн кээ бирлер жанагы түшүнбөгөндөр эми дагы биз жообубузду беребиз. Апалар да жообун берет, ал камдап коюшту чындыгындачы. Анан мындай кылалы эже, эми мынча сөз болду. Ошол сиздер жана ак элечекти даңазлап, даңктап, Айымкан апанын жетекчилиги менен барып Рахманкул хандын урпактары менен дагы жолугуп келиңиздер. Эми анын баарын биз көрсөтө албайбыз. Өткөндө ошол сиздер эфирни убакыт бергиле деп биздин жетекчиликке кирип койдуртуп чыкпадыңыздар беле, бардыңыздар, ор комитетчи, уюштуруу комитети. Азыр болсо ошондон үзүндү көрсөтөбүз. Себеби сиздер деген жанагы достук үнүн даңазалап аткандан кийин түркчө ырдаган ырларыңыздар бар эмес беле? Ошондон кичине архивдик материал даярдап койгонбуз. Ошону көрүп алалы да анан кайра студияга келебиз, эже. Биздин жанагы көкүрөк сүтүбүз менен, көөдөнүбүз менен үй бүлөбүз, балдарыбыз, кыздарыбыз жардам берип, аларды да кыйнаган жокпуз. Өзүбүздүн көрөбүз деген демөөрчүлүк менен, өз күчү менен келди. Эгер биз бул долбоорду токтотпойбуз,
уюштуруу тобуна мен да кирип калдым эле. Апаларды давайте апалар эки жакты көрөлү, Кыргызстанды эле ырдап жүрбөй, чет өлкөнүн да көрөлү, даже керек болсо Казакстанбы, Өзбекстанбы, даже Турцияны деле ойлогон эмеспиз. Анан уламдан улам ошо мынтсек, тигинтсек, ай бир 20-30 апа өзүнчө эле барып кыдырып келбейлиби деп мындай бир сунуштар түшүп, Айымкан апа, Шайыр апалардын башында да Айымкан апага айтсак, Айымкан апа давайте макул болуп, анан кийин эле ушундай барсак кандай болот деп улам бир апаларга айтсак эле, апа, ой, ошону биз айта албай жүрдүк эле. Барсак жакшы болот эле. Кандай барабыз дейт, кандай барбайлы, силерди эч ким каржылабайт. Өзүңөр эле бала бакыраңардын эле силерди жиберген, каржылаганыңар менен бара алсаңар, эң эле сонун болбойбу? Ааламды көрөбүз, башка элдин жакшы болсун көрөбүз, ошол жактан ырдап бийлейбиз, жеке эле Кыргызстанды ырдап бийлебей деп, анан кийин сүйлөшө келгенде эле элдин баары мен барам, менин балам бар деп атат, менин акчам бар деп эле, анан кийин ооба ушу келгениңерге кейип жүрбөгүлө, акчабыз короп калды деп ойлобогула десек, жок, ойлобойбуз, бизде ошо чет мамлекетти көргүбүз келет деп. Анан буюрса мына Турцияга келип калдык. Турциядагы адамдар бизди аябай жакшы тосуп алышты. Келгенибизге жараша биз ушундай бир эс алууну көрдүк, ушундай бир сонун тарыхый жерлерди көрдүк. Биз капа эмеспиз, аябай сонун болду да. Кыргыз түрк ортосундагы достук өнүгө берсин. Туркия мамлекетинин Куш Адасы деген шаарында турабыз. Мына бул жерде Эгей деңизи бар экен, деңиздин жээгинде жайгашкан шаар экен. Күтүүсүз бир окуя болду. Биздин мекендештерибиз, Азамат Элнура деген мекендештерибиз ушул бул биз турган Асайра деген мейманканада иштешет экен. Келип эле бизди аябай ушунчалык толкундан тосуп алышты. Азыр бир нече минуттан кийин биз Элнура менен Азамат менен жолугабыз. Ал эми мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Апаларыбыз болсо аябагандай чоң даярдыктарын көрүп атат. Себеби деген ошол биздин мекендештерибиз айтышты, ушунча келгенден кийин бизге концерт коюп берип кетпесеңер болбойт. Себеби түрк туугандар дагы заңкайган ак эле чекти көрүп алып, аябай таң калып, сөзсүз түрдө апаларыңарды ырдатпасаңар болбойт деп айтты дегенден кийин мына азыр чоң ошол концертке даярдыктарды көрүп атат апалар. Баракелде апалар, баракелде. Сиздерге таазим эже. Ушундай өнөрдү көрсөтүп аткандан кийин кантип биз баракелде деп айта албайбыз. Рахмат. Анан дагы бир баракелдеңизге көргөзүп койсоңуз деп мен жана бир кассета бердим эле сизге. Ошол кассетада бизде бул группам менен сыймыктанам да менчи. Ушундай сыймыктанчу балдарыбыз бар да. Анан ушул жерден мен Насипбекова Бактыгүлдүн баласы 2000-жылы бир аябай элди таң калтырган сонун бир трюктар менен циркте сонун ойноп, азыр башка жакта өзү айтып берсинчи толугун. Кассетаны коюп койсоңуздар, анан демек мыкты энелерибиз көп деген айтыңыз келип атат, баары эле. Балдар үчүн сыймыктангандар да. Чындыгында эле жакшы, мыкты балдарды тарбиялап аткан эжелерден көрүнүп турат да. Бактыгүл эже, сиз ошол мендеги бир уул, эки кызым бар, жолдошум экөөбүз. Анан бакыт ушул Кыргызстанда тарбияланып, анан баягы замандын немесине жараша чет өлкөгө циркке иштеп кетти да, анан баягы Россиянын цирки болбой эле бияка келет да. Анан келсе бир жума аншлаг болуп эле жакшы элдердин баары чогулуп ошентип атса, мен биякта иштеп атам да, анан Жылдыз Токтосунова деген эжеңер бар болчу, Элмира. Чыгаан жакшы режиссер эле, ошол эже сиз балаңыз монтип атса унчукпай отурасыз да деп, анан кытыр өздөрү демилгелеп барып тарткан эле да. Ошол Мистер Бак деген ат менен чыккан
жакшы түрүктөрдү көргөзгөн да. Ана Роза эже ала келиптир. Ошондон кичине көргөзсүн. Эми мыкты энелерим көп, менин тиги коллегаларым көп болсо, рахмат. Сыймыктанып сизге жашыруун баягы сюрприз кылган атат окшойт. Анда ошону көрүп алалы анда, эже. Рахмат сизге дагы алып келгениңизге. Ала келгендир. Рахмат, Бактыгүл эже, ушундай баланы тарбиялап, өстүргөн сизге баракелде жана даңк деп айткыбыз келет. Учурда бакыт каякта эже? Эки эркек баласы бар, ошол акробат жагында иштеп, ийгиликтүү иштешип атат азыр дагы. Мына Кыргызстанга келип, дагы бир цирк өнөрүн жандандырсам деген ой барбы? Бар. Учурда канча жашта эже? Бул эгер Жылдыз эже тарткан болсо, ошондо азыр 40тан ашты. Окуучулары бар да, Көп окуучулары көп, 3 залы бар. Улуу баласы студент уже. Эми келсе эже айтып коюңуз бизгечи, ошол баракелдеге чакыралы, эгерде циркте концертин коюп турган болсо, баралы, тарталы дегендейчи. Мына ушундай балдарды тарбиялап аткан апаларыбызга таазим деп эле айтабыз. Андан тышкары Роза эже, Зина эже, сиздердин достукту эле даңазалап, биримдикти эле даңазалап тим болбостон, өзүңүздөрдүн араңыздардагы апалар огон чыгарат, ыр чыгарат дегендей, Анан биз билгенден ушу бул шайыр апалар менен бир топ жерлерге чакырууларды алгансыздар, фестивалга да баргансыздар. Анан Зина эже, ушул тарыхына кичине токулуп кетсеңиз. Бул шайыр апалар дегендерди биздин жана арабыздагы Үмүт Абдрахманова жазган да. Сөзүн сөзү да. Анан огону болсо тиги көркөм жетекчи Кубанычбек Эсеналиев экен. Ушу менен биз аябай даңазаланып, шайыр болуп, шайырларды ырдап жүрөбүз ушу ырларды. Ал Үмүттүн элеси, жаркын элеси биздин жүрөгүбүздөн эч качан кетпейт. Ол китептери, ырлары толтура жазылган, Кудай буйрса жарыкка чыгат деген ойдобуз. Жакшы ырлар жазган, бир туган да жазган, көп ырлар жазган. Бир туган деген ыр бар, аны ырдап жүрөбүз. Небере деген ыр. Небере деген. Ошол ырларын ырдап жүрөбүз. Анда ушул айтылгандар далилдүү болсун үчүн эже, ошол сиздердин баардык жерде визитный карточка алып жүргөн шайыр апаны угуп алалы, эженин да бир арбагы мындай козголуп калсын.
Анаке, бул шайыр апаларыңыздарды уктук, андан жогоруда дагы өнөрүңүздөрдү, апалардын тарбиялап аткан балдарын да көрдүк. Анан сиздерге бир жалпы эле бир суроо берейин деп атам да, ушул топко кошулганга өкүнбөйсүздөрбү? Мен ушул топко кошулганыма эч качан өкүнбөйм. Ойдо жок жерден эле Роза менен Наташа чакырып калды мени. Анан ары ойлонуп как раз ушуну Красная гвоздика деген фестиваль башталып калган. Ошол фестивалга мен бир сап ыр менен келгем. Ошо менен ушул байланып калдым, өкүнбөйм, эч жакта өкүнбөйм. Биз мен болсо могу жерде отургандардын 4-5-өөбүз мына 20 жылдан бери курдашпыз. Ошондо чогуу отуруп эле баягы компанияда чогуу жүргөн соң булар таланттуу экенин билет үчүн ай кыздар жүрүңөр, эмне отурасыңар, шайыр апалар мына башталып атат, ырдап атышат, силер эмне ушулардан кемсиңерби деп ошентип организовать этилип калдылар. Ошондон бери ушул жакта жүрөм, кубанычтамын. Мындан ары дагы өркүндөп кетет деп ойлойм. Мен болсо бул группаны шайыр апаларды көрүп аябай кызыкчумун. Мен бала кезден өзүм ырдап жүрчүмүн. Үйдөгүлөрдүн каршылыгы боюнча ырдай албай жүргөм, эл алдында чыга албай жүргөм. Айша теңдушум Роза менен тааныштырып калды. Анан булардын ырларын угуп, жаттап, анан кийин мен да бат эле кошулуп калдым. Кошулганыма 2 жыл болуп калды. Мен аябай кубанычтамын. Мен болсо 4 жыл болду. Уже бираздан кийин эле кошулуп калып эле 4 жылдан бери. Мен сыймыктанам. Ошо кыздардын арасы бардыгы тең бир үй бүлөдөгүдөй болуп жүрүп атабыз да. Кээ бир деген шайыр апаларды деле жолуктуруп атабыз, бирок биздин кыздар аябай молодцы. Жакшылыгың болсо ошого деген өзүнчө прям бир туугандай сүйүнүшөт. Андай кыйынчылык болгондо дагы көтөрмөлөшөт да. Мен кубанычтамын ушулар менен жүргөнгө. Негизи үйдөгүлөр кандай карайт сиздердичи? Кээ бирлери шайыр апалар десе аллергиясы кармагандар бар, анан жаман көргөндөр бар, мисалы неберени эле карап отура бербейли дегендер бар да. Мен билбейм башкаларды, кантип чыгып кеттиңер ошол ситуациядан? Мен жолдошум постоянно ошондой колдоп турат. Мына азыр да ушул күндө эшикте күтүп отурат да дегенчи. Бардыгын эле ошентет, ушундай бир колдоп атышат бардыгын. Мен жолдошум дагы колдойт. Ушул жака бир жака бара турган болуп атабыз десем, бол кечигесиңби, кийбейсиңби, чыкпайсыңбы деп эле мени эрте даярдап турат да. Мени колдогон жолдошум да. Мен бияка кошулганыма такыр өкүнбөймүн. Бул группа өзү достук үнү мэрияга караштуубуз да өзү. Анан клубка барып калсам эле бул группа келип ырдап атышыптыр. Анан мен өзүм эле жабышып эле каяктырдайсыңар, качан аласыңар деп эле Роза Америкадан келгенче чыйпылдап атып анан келгенде кошулуп алгам. Мен дагы бул группага келгениме эч өкүнбөйм. Наташа мен эжекем болгондон кийин Розжем курдашы. Роза 2-3 жолу айтканда ойлонуп көрөйүн деп кыйын болуп койгом. Анан эжекелерди ырдаганын көрүп Роза чакыргандан мен да өнөрүм көргөзөйүн деп келип калдым. Эч өкүнбөйм. Роза сизге, Наташа рахмат баарыңыздарга. Кыздар, эжекелердин баарына рахмат айтам. Биздин топ ар дайым алдыга жыла берсин. Мен сиздер менен сыймыктанам баарыңыздарга. Сиздерге кошулганыма абдан кубанычтамын. Наташа эже, сиз көбүнчө жана айтып кетпедикпи, кийимдердин көбүнчөсү сиз тигет экенсиз да. Бул отурган азыркы костюмдарда азыркы костюмду биз жаңы жылга ушу жаңы жылга тиктик да. Эми мен жалгыз эмесмин азыр, мына Света да тикмечи. Бул Света да жардам берет азыр. Элечектерди шарапат жасайт бизге. Ошол, так что мен жалгыз эмесмин, үчөөбүз. Анан сиз айткандагыдай чыгабы костюмдар? Эми ар кандай болот, бирок кыздар эми баягы айтат, момундай кийебиз деп. Анан ырга жарашады. Ырга да жараша. Биз, например, неберени ырдаганда атайын кичине мындай кембирский вариант болсун деп атайын ушундай материал тандадык. Ошол. Анан ырга жараша жашыруун болбосо, жашыруун канча костюмдарыңыздар бар? Бизде 6 костюм бар. 6 эми 9 костюм. Мурункуларды эсептегенде. Мурункуларды мен айткан жокмун да, мен уже 3 жыл биякта 3 жыл болду бияка кошулганыма. Анан мен билгени 6 костюм.
9 деп атышат да кыздар. Ошол анан жакында дагы бир костюм даярдап атабыз. Ар бир выступление, ар бир жаңы ырга жаңы көйнөк. Колуңуздарга береке, эжелер сиздерге. Бул достугум тобунун жетекчиси өзүмдүн эжем. Эжеме рахмат айтам. Эжем 16-жылдан бери мени сүйрөп жүрөт. Өзүм ырдагым келчи илгертен. Тияка бияка алып жүрөт. Турмушка шартка байланыштуу катышпай калдым 1-2 жыл. Эми былтырдан бери кайраттанып келип атам. Дайым өзүм озгомузга жердем кыргыздын асыбагынан. Жакшы. Мен ушул достугун тобуна эң башында тургандардын катарындамын. Роза экөөбүз ушул ойлонуп ушул достугун топтогон Зейне Корголдоева болуп ушу баштаганбыз. Анан ушу башынан бери келатабыз. Биз баштагандан кийин анан кантип өкүнөбүз. Кайра кубанып ушу арабызда жакшы ырчылар кошулуп аткандан кийин сыймыктануучулар менен ушу өркүндөп өсүп кетсин деп өзүбүз аракет жасап, оон чыгарып жазып дегендей ушундай болуп атат. Эми ушу группабыз ушу боюнча жакшы болуп атагы чыгып ааламга дегендей чет мамлекетке чейин барып ырдайлы. Барып ошо ырдап келбедиңиздерби? Анан жана небере жөнүндө айтып кетпедиңизби, Наташа эже? Эми ошол тарыхына бир токтолуп берсеңиздер, кимиңиздер айтасыздар? Үмүт Абдрахмановдун көп ырлары бар негизичи. Анан 19-жылы как раз неберем деген ыры жаралып, сөзү Үмүт Абдрахмановдун, онун дагы биздин жетекчи Роза Иманалиева жаратты. Эже сиздики чыгардыңыз. Эң популярдуу азыр деген биз эле эмес, башка группалардын баардыгы ырдап атышат. Иә. Да, ошондо Сахалинде чейин. Роза эже, сиз чыгардыңызбы? Ооба, мен чыгардым. Анан чын эле кээ бир апалардын ырдап жүргөнүн көрөм да, сиздерден мындай уруксат сурайбы же сурабай эле өзүңүздөр мен ала бергиле берип саласыңарбы? Жок, ала бергиле деп берген жокпуз. Эми баягы биздин ырдаганыбызды угуп эле сөздөрүн жактырып эле жазып алышса керек. Анан азыр оңой эле жазып алып турбайбы? Диктофон сотканы косуп эле жазып алат. Анан сыймыктанып эле атабыз. Эми биздин ырдай беришсин. Ой, биздин ырды ырдап атат деп эле ошентип коебуз. Анан эң башкысы эми ким ырдаса дагы мен артык болгум келип атат. Апалар тобу, башкаларбы. Бирок мынакей авторлор биякта отурат. Ошон үчүн дайыма авторлору сөзүн ким жазган, обонун ким жазган дегендерди айтып жүрсөңүздөр сиздерден бир чоң өтүнүч ушул. Анан кийин эми мынча сөз болду эже, ошо неберемди угуп алалы, барыбыз жогу. Биз болуп чоң эле
Аңлар чоң рахмат. Сөзү да аябай сонун экен. Огону да аябай жакшы чыгыптыр. Мындай шаңдуу, бизге ылайыктуу болуп атат да. Кадимкидей мындай бири-бирин толуктаптыр да. Жана баары бири-бири өзүлөрүн тааныштырып кеттер. Анан бизде жаңы кошулган 2 кызыбыз бар эле. 2 кыз деп коебуз, бирок кыз болгону менен неберелүү экөө тең неберелери бар. Апа dey албайм, булар жаштар еще. Сөз айтып коюшсунчу. Рахмат Розжа. Мен 5 неберем бар. Анан ошо Али деген небереме той берип, анан дайыма жан дүйнөм ырдап турат да, каякка баратсам деле дайыма ырдап турам. Болбой калганда деле сотканы угуп музыка угам да. Анан ошо небереме Али деген неберем тушоосун кесип, ошо үйдөн той берип, ошондо өкүл апа, өкүл атасы келди да. Анан өкүл апасы аябай жактырып, каякта мындай ырдабайсызбы же деп ошентип, анан өкүл апабыздын апасы бул Бактыгүл эже кудагый айтып, анан ошондон ырдап калдым да. Анан ушул Достук үнү деген топко кошулганыма абдан кубанычтамын. Аябай сонун эжекелер экен. Мен өзүм ушундай көп эжекелүү болгонума абдан кубанычтамын. Ошо эжекелерге кошулуп ырдап жүрөм. Мен дагы ошо топко кошулганыма аз эле убакыт болду. Ошо Наташа эжеме форма тектиргени келип калсам эле ырдап жүрөсүң го, биздин топко кошулбайсыңбы Шайыр апаларга деп калгандан эле макул болуп барсам эле, эртеси күнү съемка болмок экен пирамидада. Барсам эле агай менен эжеке Роза эжелер бир куплет ырдап көрөлү деп ырдатып көрүшүп эле, анан кийин болду жарайсың бизге кошул деп эле ошондон бери кошулуп калдым. Аябай кубанычтамын. Ошондон пайдаланып Наташа эжеге да ыраазычылык билдирем. Ошо топко кошконуна баардык эжекелер мага абдан жагат. Аябай ыраазымын. Ушул топко ийгилик каалайм, чыгармачылык. Анан мен ушул эмемден пайдаланып бүгүн ошо улуу 5 балам бар деп атпаймынбы, ошо улуу кызымдын кайнатасы Сержан кудамдын туулган күнү эле ошо кудам менен кудагыйыма ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалап куттуктап кетет элем. Жалпы кыргыз элине туугандарыма дагы. Мен да ушул эфирден пайдаланып, сиздер деген мына салтты да жайып жүрөсүздөр, анан эми элдин баары мындай кызыгып калды болуш керек. Сиздердин ушул мына чыгармачылыгыңыздар менен бир сааттан бери мынакей сүйлөшүп атабыз. Анан репертуарыңыздарды кандай да жаңыртып атасыздарбы? Ооба, репертуарыбызды дайыма жаңыртып турабыз. Мына эми Нооруз келе атпайбы? Ноорузга дагы бир жаңыр менен чыксак деп, жана Гүлүм Касымбекова деген, Касымбаева деген көзү азиз айым бар эмеспи? Япониядан 2 жолу жеңип келген. Японияга чейин ырдап жүрөт. Анын бир 10 чакты японча ырдаган ырлары бар экен. Анан ошолор менен байланышып, анан биз Достугун улуттун ырларын ырдап аткандан кийин японча биз деле ырдагыбыз келип, анан кайрылсак ырларынан берип, биз менен кошо ырдашып, буюрса Ноорузга угуп каласыздар, Ноорузга бир японча даярданып. Кандай экен эми япон тили кандай экен? Жакшы эле үйрөндүңөрбү? Үйрөнүп, ооба, баары азыр сурасак ар бир эмесин айтып беришет булар. Япончада сизде үйрөп атышат. Демек анда жаңы жылда, жаңы Ноорузда Кудай буйрса угат экенбиз анда. Ошол Гүлүм Касымбаева менен чогуу ал японча ведущая болуп ырдайт, биз болсо припевтерин кошулуп, анын баарын жаттап уже жазылып атабыз. Ошол атыңыздарга затыңыздар жарашты деп, мынакей азыр дагы япон тилинде дагы ырдаган аткан экенсиздер да. Анан эми алдыда эже келечекте мына сиздер ошол уюштуруу комитети менен бирдикте 7 дубанды кыдырабыз деп аттыңыздар эле. Ошол күчүндө элеби? Күчүндө ошол 7 дубанды кыдыралы деп, ал биздин ошо комитетте бул как закон сыяктуу болуп калды да, анткени дайыма сүйлөшөбүз. Башка дагы азыр топтор көп түзүлүп атат. Биз да Шайыр апа болсок, биз да катышсак, биз да келип ырдасак деген ар кайсы жерлерде көптөгөн группалар чыгып атат. Анан эмне үчүн биз ырдабай калабыз дейшип, баягы биздин жолду кайталап атат да, биз да илгери силерге келгенде биринчи айлампага бизди силер жарабайсыңар деп качыштырбай койгонсуңар. Экинчи айлампага келип силер жанагы тиги орусча, дуңганча, кытайча ырдайт экенсиңер. Комиссияны айтып атам, немчени айткан жокмун. Комиссия бизди тиги жаратпай койгон. Бизге деген нукура кыргыздын салтын, кыргыздын ырларын ырдап, ошо салттуулукту көргөзүш керек. Силер кайдагы орусча, кыргызчаны ырдайсыңар. Силер жарабайсыңар десе, биз ыйлаган бойдон тиги эмеге чейин барып, ген директорге чейин барып таарынып,
биз эмне үчүн өтпөй калдык, биз деген ырдын баарын ырдайбыз, кыйынбыз дедик да, өзүбүздү аябайчы, биз ошондо эле өзүбүздү көрсөк кыйын сезип алыптырбыз да. Анда кыргызча эмелерди көп ошо байкабай калыптырбыз да. Анан үйрөнүп баштадыңыздар. Анан кийин кой кыргызча салт үйрөнүш керек, кыргызча салтты ырдаш керек турбайбы? Биз ошону менен эметпей калган турбайбыз да, өзүбүз сездик. Илим Карымбековго азыр ыраазычылыкты айтам. Баягы жекшейип ошол кезде эме эмес беле, байкоочу кеңештин директору эле. Ал киши раматтылык өтүп кетиптир, эми арбага ыраазы болсун, ыйман саламат болсун. Ошо Илимбек биз жабалы деп атсак силер эмне дейт, анан ой жаппаңыздар, биз деги эмне үчүн ырдабай калабыз, биз ырдайбыз, кыргызча сопсон ырларды ырдайбыз деп, анан кийин болбой болуптур анда деп ошо Илимбек 7 жылга узарткан эле да. А так ошол кезде эле бул чо-то көп болуп кетти деп жабабыз дегенде кылды беле, ошондой болгон да. Ошол негиздеген 1 жыл эле ошол биринчи айлампа менен эле бүтмөк, жана Уркуянын урпактары, Акмөрдүн сиңдилери деп ошол башында сүйлөшүлгөндө ошондо болгон. Бирок анан бул чындыгында сиздин эмгегиңиз, Роза эже, ошол Достук үнү тобунун эмгеги деп ачык эле айтсак болот. Себеби биз эмнеге ырдабай калабыз деп ыйлап барганбыз да. Ошол анан кийин тиги Илим Арабекович да бизди чакыртып, бул апалардын да капа кылганда болбойт деп, ал учурда Калбек Шаршеналиевич да бар болчу. Ал кишилер дагы жок, болбойт, апалар жалындап атыптыр, элечекти жыйынтыктайбыз деп атат дегенден кийин мына ушул 7 жылдык долбоор болуп, Кудай буйруса мына быйыл ошо Баткенге сапарыбыз карыгануу турат, Кудай буйруса ошондо дагы жолугабыз. Эми урматтуу апалар, мынакей убакыт бат эле өтүп кетти. Дагы бир жолу сиздерди келе жаткан аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин эже. Бар болуңуздар, неберелериңиздер менен, чөбүрөлөрүңүздөр менен жакшы күндөрдү өткөрүп, ушул куттуу студиядан дагы жакшы идеялар менен, жакшы ойлор менен жолугалы. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки кездешкенге чейин саламатта болуңуздар. Рахмат.